halal haramda dagы бүгүнкү күндө адамдар улуу кылып атат. Улуу деген аша чабуу деген сөз. Аша чапке чаап кетпегиле. Halal haramda аша чапканда болбойт. Halal haramda кайдыгер болгондо да болбойт. Буну ифрат ва тафрит деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Тафрит кайдыгерлик, ифрат бул аша чабуу. Экөөдөн тыйып салынган. Кээде жөндөн жөн эле шектене берет. Эч бир далили жок, шектене берет. Бүт бардыгын шекке салып коесуң дагы элдерди кыйнайсың. Элдер эчтеке жегиси келе албай калат, таппай калат. Нени карасаң бул харам экен дей берсе, адам шектенип калат. Бул баспаса дейт буну. Бул оруу, бул жаман нерсе. Андай шектер эчте кажети жок. Валлази халака лакум ма фил арди жамиа. Аллах жердеги бүт баарын бизге жараткан. Харам чектеп койгон. Харамдар жок болсо, далил жок болсо, ал сенин үчүн. Аны хани аммалия жыргап жей бер. Жыргап жей бер. Бирок шектене турган далил болсо, далил жок жерден эле аны харамга чыгарган болбойт. Бул дагы чоң күнөө. Өткөн сабактарда айтканбыз, халал, харам деген укук бир Аллахнын милдети бул. Аллахнын укугу. Биздин укугубуз жок. Өзү тарафынан бир нерсени хаза халал, хаза харам деп айта албайбыз. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн улуу да кылбагыла, аша да чаппагыла, бирок тахкык кылгыла, изилдегиле. Изилдеп, ошонун негизинде анан өкүм чыгарыш керек.